Абдурахман бин Ауф bir күнү тамак жасайт, суусундуктарды кылат. Анан кийин сахабалардын бир жамаатын конокко чакырат. Анан кийин ушул кезде бул арактын дароо эле сразу эле бул арам болуп калган эмес. Башында акырын даража менен болуп турган. Ушул кезде арак ички мубах эле. Анан сахабаларды чакырган. Алар тамактарды жешти, суусундуктарды ичти, курсактары тойгон кезде анан бир аз баштары айланып калды. Бир аз баштары айланып калганда шам намазы болуп калыптыр да. Шам намазы болуп калыптыр. Анан кийин ошолор сахабалардын бирөөсү имамчылыкка чыгат дагы "Кул я айюхал кафирун" Кафирун сүрөсүн окуйт. О кафирлар деп туруп, "Ла а'буду ма та'будун" мен силер сыйынганга мен сыйынбайм деп айтыш керек эле да. Бирок тиги "А'буду ма та'будун" силер сыйынганга мен дагы сыйынам деди. "Ва антум абидуна ма а'буд" жана силер биз сыйынганга да силер да сыйынасыңар деп койду. Ла деген сөздү, ла деген тамгаларды унутуп коюду. Ошондо Аллах Тааланын аят түштү: "Ла тaqrabus salata wa antum sukara" деп Ниса сүрөсүнүн 43-аяты түштү. Силер мас болгон абалыңарда намазга жолобогула деди. Экинчи даража келди. Анан кийин алар болсо намаздын учурунда ичпейт дагы, башка учурда иче башташты. Анан кийин качан анан бир күнү куптан намаз окугандан кийин эми түн узундагы ичип коер эл деп ичишкен экен. Анан кийин бирок таң атканча таң ат калды. Таң аткан кезде бирок дагы эле соолган жок экен. Дагы эле мас болуп турган, баштары айланып турган экен. Ошол кезде анан кийин дагы эле баштары айланып турган кезде анан Аллах Таала харам кылды. "Иннамал хамру вал майсиру" акыйкатта бул арак бул силерге харам кылынды, андан силер сактангыла дегенде. Ошентип Аллах Таала бул аракты дагы бул арам кылган болчу.